Депутат Канат Исаев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Исаевдин талапкердигин Кыргызстан фракциясы сунуштап, калгандары колдоп беришти. Шайлоодо урнага 80 бюллетен салынган. Жыйынтыгында 78 депутат макул, 2 каршы добуш бергени аныкталган. Эске салсак, кечинде жогорку кеңештин депутаттары Аларча мамлекеттик резиденциясына кезексиз жыйынга чогулуп, ага 62 депутат келген. Жыйынга кечигип келген депутаттар дагы болгон. Урматтуу мекендештерим, кече жогорку кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрдикке мыйзамдын баардык нормаларын сактоо менен кайра кароосун үчүн парламентке жөнөттүм. Буга чейинки жогорку кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер тааныш үчүн өкмөт башынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясат токтотуп иш көтөлү. Күндөн күнгө коронавирус пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окуш керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тарышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарын бир ыргакта чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан укуктук өлкө. Маселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Баарыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир жут катары абийирибизди сактап калалы. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жаңы шайланган спикери Канат Исаевга кат аркылуу кайрылып, парламенттин кезектеги жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кароону сунуштады. Мындан улам бүгүн жогорку кеңештин депутаттары жыйынга чогулуп, өкмөттүн курамы жана түзүмүн бекитүү тууралуу маселени карашат. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Айта кетсек, 10 октябрда депутаттары Садыр Жапаровду өкмөт башчылык кызматка шайлашкан, бирок кийинчерээк бул жыйында кворум болбогону айтылган. COVID-19 илдетинен жана пневмониядан Баткен областында 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ошентип, буларды кошкондо пандемия башталгандан бери илдеттен көз жумгандардын саны 1094-кө жетти. Ал эми өткөн бир сутка ичинде коронавирус илдети 330 адамдан катталды. Бишкек шаарында 68, Ош шаарында 36, Чүй областында 12, Ош областында 74, Талас областында 9, Ысык-Көл областында 18, Жалал Абад областында 70, Баткен областында 43. Жалпысынан илдет башталган март айынан бери өлкөдө коронавирус жуккандардын саны 50.201ге жетти. Даниянын ветеринария кызматы норкаларды жок кылууга киришти. Аларда коронавирус табылганы маалым болду. Бирок андай жандыктардын саны 2,5 миллион. Инфекция аймактагы норка баккан 63 чарбадан табылган. Ошондон улам бир гана андагы эле эмес, кызыл аймактан 8 километрге чейинки айланада жайгашкан бардык жандыктар жок кылынууга тийиш. Норка баккан Пулу Фредериксен бийликтен компенсация алууга үмүт артууда. Андай болбосо бардык фермерлер биригип күч топтоп саясатчылардан акча алууга жетишебиз дейт. Эксперттер жаныбарларга коронавирус кантип жукканын жана ал адамдарга өтпөйбү деген суроого жооп издешүүдө. Мында фермага жалданма жумушчуларды чакырган учурда инфекция кириши мүмкүндүгү айтылды. Айта кетсек, Дания кымбат балуу тери боюнча дүйнөдөгү ири экспортер болуп саналат. АКШнын Johnson & Johnson компаниясы коронавируска каршы вакцинасын текшерүүнү токтотууга аргасыз болгонун билдирди. Буга сыноого катышкан ыктыярчылардын бирине белгисиз оору диагнозу коюлганы себеп болгон. Биз тесттин катышуучусунан белгисиз оору аныкталгандан кийин 3-этаптагы тестирлөөнү кошкондо бардык изилдөөлөрдүн алкагында вакцинаны таратууну убактылуу токтоттук деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Компаниянын маалыматы боюнча катышуучунун абалы изилдөө предметтердин коопсуздугу жана маалыматтарды көзөмөлдөө боюнча көз карандысыз комиссия, ошондой эле бир катар медициналык эксперттер тарабынан изилденүүдө. Айта кетсек, 25-сентябрда компания тарабынан иштелип чыккан вакцина клиникалык сыноолордун 1 жана 2 фаза
базаларынын катышуучуларына коронавируска каршы туруктуу иммундук жоопту иштеп чыкканы айтылган. 23-сентябрда Johnson & Johnson клиникалык сыноолордун 3-чү этабын баштаган. Изилдөөгө 3 континенттин 8 мамлекетинен 60 миң адам катышкан. Америкалык экономисттер Пол Милгром менен Роберт Уилсон аукциондор теориясын жакшыртканы үчүн жана аукциондордун жаңы форматын ойлоп тапканы үчүн Нобелдин экономика боюнча быйылкы сыйлыгына татышты. Швециянын падышалык академиясы 12-октябрда жасаган билдирүүсүндө 72 жаштагы Милгром менен 83 жаштагы Уилсондун ачылышы дүйнө жүзү боюнча соодагерлерге, сатуучуларга жана салык төлөөчүлөргө пайда алып келгени айтылат. Бул эки илимпоз иштеп чыккан аукцион көп мамлекеттерде 1994 жылдан бери колдонулуп келген. Жеңүүчүлөр 1,1 миллион доллар сыйлыкты бөлүп алышат. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы 1968 жылы негизделген. Do not mute a microphone until you are asked to. Yimogosa, I want to see your face, please. Beautiful. Camera, turn on your camera, please. And at the end of this lesson, you should be able to make sentences. Just writing. Janita, where we join in the middle of each word. However, now let's look at this too. Look at this too.